Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги атайын жабдылган өрт өчүрүүчү унаалар менен камсыздалды. Бүгүн 25 мартта өрт өчүрүүчү унааларды кабыл алуу салтанаты өттү. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги заманбап 58 дана өрт өчүрүүчү унаалуу болду. Өлкөдө мындай өрт өчүрүүчү унааларды масштабтуу түрдө жаңылоо 2008 жылдан бери жүргүзүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө бардык унаалар алдын ала атайын сыноолордон ийгиликтүү өтүп, Кыргыз Республикасынын өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин карамагына берилди. Алар адам өмүрүн сактоого, өрт коопсуздугун алдын алуу үчүн өлкө аймактарындагы облустук жана шаардык өрткө каршы куткаруу бөлүктөрүнө бөлүнүп берилет. Жаңы техникалар өрткө каршы атайын заманбап жабдуулар жана шаймандар менен жабдылган. Алардын ар биринде сыйымдуулугу 6 тонналык цистерна, өрттү өчүрүүчү көбүк суюктук, толтуруучу жана ар түрдүү кубаттуулуктагы насостор орнотулган. Өрт өчүрүүчү унаалар зарыл болгон куткаруу иштерин жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү атайын бардык куткаруу куралдары менен камсыздалган. Өрт өчүрүүчү унаалар кырсыктардын тобокелдигине туруктуулукту жогорулатуу долбоору аркылуу алынды. Biz özümüzdün МЧС потенциалыбызды жаңыртып 58 дана техниканы алдык. Бул 58 техниканын булагы Дүйнөлүк банктын жардамы менен азыркы техникалардын эски техникаларга караганда айырмалашы, бул суунун алган көлөмү, берген напору жана бүт шарттарды биздин өзүбүздүн өрт өчүрүүчү пожарный службаларыбыздын жеңилдетүү боюнча. Өрт өчүрүүчүнүн жумушу ушунчалык татаал, бул только ошо именно өзүбүздүн өрт өчүрүүчү кызматкерибиз гана билет, канчалык эски техника болсо, канчалык ал даярдык эмес, эскирилип, тытылып кеткен болгон болсо, азыр канчалык мына жаңы техникалар менен иштечүсү мындай жеңилдикти түзгөнүчү. Анан өзүңүздөр билесиздер, өзүбүздүн өзгөчө Кырдаалдар министрлиги бул негизи функциясы биздин өзүбүздүн жарандык коргоо функциясын аткарат.